Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы Жалпы орто билим берүү мектеби кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Балдар, бүгүн бизде кайталоо сабагы көнүгүүлөрдү иштейбиз. Келгиле анда биз жагымдуу маанай түзүп алалы. Биринчиден мен силерге эне тил жөнүндө ыр көркөм окуп берейин. Эй эрендер, эскерттим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар, паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Автору Эсенкул Ибраев. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, балдар, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр кепте кеңири колдонуларын билебиз. Жана эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү кепте туура колдонууга көнүгөбүз, аткарабыз. Бир жана эки тутумдуу сүйлөмдөрдү бири-биринен айырмалоо менен жазуу жумуштарын аткарабыз. Эки тутумдуу сүйлөм боюнча билгендерди эстеп көрөлү. Эки тутумдуу сүйлөм баш мүчөлөрдүн экөө тең катышат. Эки тутумдуу сүйлөм жөнөкөй сүйлөм, эки тутумдуу сүйлөм жалаң сүйлөм, эки тутумдуу сүйлөм жайылма сүйлөм. 5-класста өткөнбүз жалаң жана жайылма сүйлөмдү. Эсибизге салабыз, балдар. Бир тутумдуу сүйлөмдө баш мүчөлөрдүн ээ жана баяндоочу бири гана катышат. Ал эми эки тутумдууда сүйлөмдө баш мүчөлөрдүн ээ жана баяндоочу экөө тең катышат. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бул түрлөрү бир тутумдуу жана эки тутумдуу. Балдар, мээге чабуу. Көмүскөдө калып айкындоочу мүчө менен баяндоочунун катышуусундагы сүйлөм түзгүлө. Андан кийин бир тутумдуу сүйлөмгө мисалдарды келтиргиле. Анан кийинкиси эки тутумдуу жалаң сүйлөмгө карата мисалдар келтиргиле. Эки тутумдуу жайылма сүйлөмгө карата мисалдарды келтиргиле. Көнүгүү иштейбиз. Биринчи көнүгүү төмөнкү текстти окуп, анан текстти пайдаланып өзүңөрдүн аңгемеңерди түзгүлө. Энеси уулуна бир чоң үзүм пирогду берип, бул пирог эжең экөөңөр аны калыстык менен бөлүшүп жегиле деди. Калыстык менен бөлүшүү деген эмне деп сурады бала. Калыстык менен бөлүшүү деген деп жооп берди энеси. Көбүрөгүн берип, азын өзүнө алды. Түшүндүңбү? Ооба деп жооп берип, бала пирогду эжесине берди да, "Ме, сен бөлүштүр" деди. Бул текстти окуйт экенсиңер дагы, анан текстти пайдаланып, анан өзүңөрдүн аңгемеңерди түзөт экенсиңер. Экинчи көнүгүү ооз-эки аткарылат. Берилген сүйлөмдөрдү үлгүгө карап талдагыла. Үлгү: алтындай күн чачыласың ала чыкты. Биринчи жөнөкөй сүйлөм анткени сүйлөм бир эле сүйлөмдөн турат. Экинчи эки тутумдуу сүйлөм анткени сүйлөмдө ээ менен баяндоочу катышты. Жайылма сүйлөм анткени сүйлөм баш жана айкындоо мүчөлөрдөн түзүлдү. Жай сүйлөм анткени ойду жайынча баяндоо иретинде айтылды. Мектепке барасыңбы? Ооба. Түн асманда аппак булуттар каалгайт, жанаргүл келди. Үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз дагы синтаксистик талдоо жүргүзөбүз, балдар. Балам, мен сени кичинекейиңден боорма басып өстүрдүм. Сага билген акылымдын баарын үйрөттүм. Эми сен зор азамат болуп чоңойдуң. Энеңдин алы калбады. Керезимни жакшылап ук. Жалгыз карындашыңа камкор бол. Балдар, кайтарым байланыш кылалы. Биринчи сабак кимге эмнеси менен жакты, экинчи кандай таасир алдыңар, үчүнчү эки тутумдуу сүйлөмдүн эрежесин айтып бергиле. Үйгө тапшырма, балдар. Эки тутумдуу жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдүн ар бирине 3 мисал жазып, синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Синтаксистик талдоону билебиз, баш мүчөнү жана айкындоо мүчөлөрдү суроо берүүнүн жардамы аркылуу биз таба алабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.